Assalamu alaikum, урматтуу мекендештерим, бир туугандарым. Бүгүнкү күндө сиздерге маалым болгондой эле, биз бүгүн ушундай баягы бир келген жалган дүйнөдө конокпуз, бирок конок бул сыноо майданында жараткан Алла Таала ар кандай сыноолорду берет экен сүйгөн пендесине, өзүн көп эстетиш үчүн. Ошондой бир оор күндөрдүн биринде турган мына Кутманалы биздин бир тууганыбыздын жанына келип отурам. Буга чейин мына энеке менен, эжеке менен телефон аркылуу байланышып, мындай бүгүнкү күндө аты жаман ар кандай оорулардын үй бүлөлөргө каптап, канчалаган кыргыз консулдуктар оор күндөрдү өткөрүп жатат. Бир эле бул үй бүлө эмес, бир эле Кутман эмес, канчалаган үй бүлөлөрдө. Бирок ошонун ичинде ушундай колдоо керек болуп турат. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, оору суркоо дартты жараткандан адам өзү тилеп албайт экен, сурап да албайт экен. Кудай таалам берет экен. Аны ошол жакын туугандары, элибиз, журтубуз кандай карайт? Ошол жараткан деле кайсыл бир учурларда бизге берген суроосу бар экен. Мен ооруп кыйналып атканда сен менин акыбалымды сурабадың деп. Ошондой инсан таң калыч бир эмеси менен сурайт экен. Өзүң жаратуучу болсоң, сен бизден каякта жардамга муктажсың. Биз сага муктажбыз го дегенде, жок. Кайсыл бир пендем ооруп атканда, сен келип акыбалымды сураганда мен акыбалымды сураган болор элең дейт экен. Ошондуктан урматтуу бир тууган, мен дагы колумдан келишинче, менин колумдан келгени ушу кыйналып турган бир боордошумдун үнүн элге жеткизип, колдон келишинче каражат топтолушуна себеп болуп калсак, ушул үй бүлөгө бир эле Кутманга эмес, Кутманда жарык дүйнөгө келген ата эненин жүрөгүнө тынчтык орношуна себеп болсок деген эле ой. Ошондуктан Кутманалы диагноз ошол 2 бөлүгүнөн ошо отказ берип, бүгүн аппараттын жардамы менен жашап жаткан учур. Ошондуктан пересадка кылыш керек болуп атат, урматтуу бир туугандар. Донор боло турган ушул үйдөгү карындашы бир тууганы каражат маселесинде бүгүнкү күнүн азыр энеке өзүңүз айтып берсеңиз, канчасы жетип, канчасы жетпей атат. Аны толуктап өзүңүз айрылып айтсаңыз. Каражат ушу азыр 200 миңдей бар. Токтогонубуз. Донору бар, карындашы болот. Калган ошо чет элге барып жасатсак дегенбиз. Баланын диагнозу гломерулный нефрит, синдром Альпорта, ХПН, стадия 5-чи. Гемодиализге түшкөнүнө 4 жыл болду. Ушу гемодиализ менен жашап жатат. Мурда башында болбойт деген, пересадка жасатканга болбойт деген. Анткени наследственный болгондон кийин пересадка жасалбайт деген. Эми азыр медициналар өнүгүп, жакшы болуп, быйыл ушу жасатканга болот деп уккандан кийин аракет кылып атабыз. Болгон азыр эми өзүбүздүн эмебиз жетпейт экен, күчүбүз жетпейт экен жасатабы десек. Ошо элге кайрылат элем, ушу кайрымдуу болгон, кайрылып, биздин өнөбүздү ушу элге жеткирсин деп жардам сурап атабыз. 4 жыл болду жатканына? 4 жыл болду. Алгачкы укканда кандай эме болду сенде? Мисалы, бу бөйрөктөн ушундай кантип билдиң, билип, кантип угуп, анан алгачкыны айтсаң? Башында мен түшүнгөн эле эмесмин, аппаратка жаткырган убакта деле аягып кетем деп жүргөмүн, аппараттан чыгып кетем деп ойлоп. Анан кийин 1 жыл өтүп кеткенден кийин анан түшүндүм, анан билдим. Пересадка менен чыгардым. Чейин ачыгын айткан эмеспиз да биз. Азыр мисалы канча убакта бир барып атасың аппаратка? Бир жумада 3 жолу барам, 2-чи, 4-чү, 6-чы күндөрү барам. Бир жаткан аппаратта канча сааттан жетип атасың? 4 сааттан жатам. 4 сааттан. Андай уйкуң эмелериң тынчпы, тынч эмеспи? Жок, түндө жакшы уктаган күндөрү сүйүнөм, бирок көп уктабайм да, түндө ukтай албайм. Басып жүрө берет да, нары бери эшикке чыгат, үйгө кирет, ушинтип басып жүрө берет. Элиме кайрылат элем, ушу балам колуңуздардан келишинче жардам берип, жас да болсо салымыңыздарды кошуп, жардам кылып коюңуздарды суранам. Мына урматтуу бир тууган, сиздер көрүп тургандай, бул үй бүлө айтайын деп көп нерсени айта албай аткандыгын сезип турасыздар.
бул башка кыйынчылык күндөн келишлик өтө кыйын, ал нерсени көтөрүш өзү кыйын. Ошондуктан биз билишибиз керек, уктап аткан уйкубуздун тынч болуп тургандыгына биз жаратканга чексиз шүгүр айтыш керек. Бүгүнкү күндө канчалаган бир туугандарыбыз түн уйкусунан уктай албай аткандар көп. Алардын катарында уйкубуз тынч болуп турганына шүгүр кылып, ушундай кыйналып турган бордошко кол сунуп, колубуздан келишинче. Мен дагы бир ден соолугуман бир аз кыйналып, 2-3 күн уктай албай, уйкум качып ушинтип аттым. Ошол мезгилде мен аябай түшүндүм, жакындан дагы түшүндүм. Себеби биз 1-2 күн уктай албаган, уйкуга ушунчалык кыйналып аткандыгыбыз, канчалаган бордошторубуз канча күндөп, айлап уктай албагандар бар. Ошондуктан ден соолуктун бар кезинде баркын билип, өмүрдү бүгүн биз жашап жаткан мезгилде бүгүн бар мүмкүнчүлүктү туура пайдаланууга чакырык кылат элем. Баарыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Кимде ким ушул видеону көрүп аткан болсо, экран алдындагы ушул реквизиттер, эсеп счеттору ушул үй-бүлөгө таандык. Колдон келишинче кол сунуп коюшуңуздарды мен өтүнөт элем, суранып кетем. Себеби эне ата үчүн балалык канчалык кымбат экендигин эне болгон, ата болгон эстүү жандар жакшы түшүнүп билет. Ушул эч убакта эч бир үй-бүлөдө ата эненин алдында баласы көз жаш төкпөсүн. Жараткандан ушунчалык суранып, өтүнүп, Кудайдан жалбарып суранабыз. Өтө оор нерсе бул ата эне үчүн. Баласы көз алдында кыйналып тургандыгы, балдар үчүн ата эненин кыйналып тургандыгы, ошон үчүн ошондой оор күндөрдөн Кудай бизди алыс кылсын. Тилек кылабыз, үмүт кылабыз Кудайдан. Анан Кутмандын ден соолугу жакшы деп биздин катарыбызда болуштугун жараткан насип кылсын. Жакшырып кетип, бүгүн канчалаган бир туугандар элине, журтуна, тууган урук элине жардамын берип аткан учуру бар. Ошондуктан бардык мекендештер, мына ушул Кыргызстан айылынын айылдаштары, деги эле калайык калк колдон келишинче кайдыгер болбоңуздар, кол сунуп коюңуздар. Бүгүн мына бир жумада 3 жолу барып атат экен. Бүгүн мынакей өткөндө эле Абдышүкүр Нарматов биздин устатыбыз айтып атат. Даратканага барышлыкта 20 сом төлөшлүктө бул эмнеге 20 сом кымбат деп айтышат. Бирок ошол учурда мезгилде айрым биздин мекендештер 5000 сом төлөп, оозуна киргенен дагы чыгарганда да акча төлөп атышат. Биз буга шүгүр кылыш керек. Ошон үчүн баарыңыздарды шүгүрчүлүккө чакырам. Анан кыйналып турган бордошторго кол сунууга чакыртам. Баарыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Сиздин дагы энекей жүрөгүңүзгө тынчтык берсин. Уулуңуз кашыңызда ойноп, күлүп, жакшы өмүр сүрүштүктү насип кылсын. Кайдыгер карабаган мекендештер түшүнөт, билет деп ойлойм. Ошон үчүн Кыргызда жакшы сөз бар. Эненин билеги ооруса, баланын билеги ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Ошон үчүн биз түшүнөбүз. Түшүнгөндүктөн биз ушинтип жаныңыздарда болуп тирек болгонго аракет кылабыз. Биз тиректешпиз. Кудай таалам ушул шифа берген болсун деп тууганым макул. Мен Казымов Мухамбет Жанбекович, Талас областынын Бакай Ата районунун Орай өкмөтүнүн башчысы. Мен бул жарандарды жакшы билем, жакшы тааныйм. Булар менен тыгыз байланышта болуп ар дайым. Ушул энемдин ден соолугунун жакшырышына жалпы элден жардам болсо, элден ушундай кайрымдуулук сиздерден Кудай буйруп ушул нерсе ишини ишке ашып, оңунан чыгып, бүт нерсе Кудайдын буйругу дейт. Ошо Кудай оң деп жакшы болуп кетип, ден соолук жакшы болуп кетсе деген үмүттөбүз. Ар дайым ушу тилекти тилеп келебиз. Силерге же жакшылык, ушул нерсеңиздер ишке ашып кетсин. Буюрса элдер дагы жардам берсе, баарыбыз биргеликте айтып аткан жанагы бир уйдун мүнөзү зыркыраса бүтүндөй уйдун менен ичип атып депчи. Ошол сыяктуу сиздер үчүн жанагыга жакшылык тилейбиз. Ушул баштап аткан иш мүмкүн жакшы болуп калат чыгар. Ушул Кудай таалам амин деп жакшылыгынан берсин. Жакшы болуп, десо жакшы болуп кетсин. Немеде бүгүнкү күндө ушул мындай коомчулукта биз иш алып баруунун негизги тартиптери ошол мына сиздерге окшогон айыл башчылары менен, имамдар менен ушундай кызматташабыз. Себеби бүгүнкү күндө баягы ынтымак бар жерде береке бар деп коет. Анан ошондой машвара кылып, кеңеш акылдашып, анан ушул айылда сиздерге окшогон бир туугандар менен кызматташканда ушул поколение кылып, жанагы жыл болуп каражат топтоого бир жеңил жолдорун издеп,
ошолорду бир моюнга алсаңыздар. Менин колуман эмне келет, мен ошону жасаганга аракет кылайын. Сиздердин колдон эмне келет? Сиздер ошонун айланасында мына Молдекем өзүнүн ошол жамаатка айыл элине сиздер көбүрөөк маалыматты берип, анан 2 жумада бир отчеттук неме кылып, бизде мондай эме болду, мынча каражат топтолуп калды, дагы мынчасы калды деп турсак, урматтуу бир туугандар, биздин баягы иш тартибибиз ошол жергиликтүү имамдар менен, молдекелер менен, айыл башчылары менен көбүрөөк дагы кызматташканга аракеттенебиз. Себеби эл менен тыгыз эмеде болуп турганга. Анан баягы Амир Сап деп коет. Ошол айылдын дин исламга кызматын кылып аткан молдекелерибизге Аллах ыраазы болгон болсо, мусулманчылыкта ошо жамандыктан жакшылыкка кайтаруу бул мусулмандын негизги милдети. Чоң милдетти мойнуна аркалап, эл үчүн, дин үчүн кызмат кылып аткан ушул Кыргызстан айылынын имамына сөзүбүздү берип коелу. Өзүңүз дагы исламда кандай көрсөткөндөр берилген айтсаңыз. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Баары шарқын Алла Тағала маталған пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям салават болсын. Бұл ислам динінде эми пайғамбар Алла Тағала айтат: сен бирөөгө жакшылык кылган болсоң, Алла Тағала ошо жакшылыкты мен өзүм берейин да. Ошондон бирөөгө жакшылык кылганда бирөөдөн жакшылык күтпөй, жалгыз Алладан күтчү экен. Эми бул кутман бир тоонусу Кудай буюрса, ошо каражат чогултуу менен башталган экен. Кайрымдуу фонду. Ошол фондко иншалла Кудай буюрса ошо эмеге кутманга жардам берип, кутманга эгерде акча чогулуп калса, Кудай буюрса, бул багында ден соолугу чыңалып, жана эмеде алмашылык бар, бирөө алмашылык калатын болсо, Кудай буюрса, иншалла биздин катарыбызда чогуу намаз окуп, чогуу биз менен жүргөнгө мүмкүнчүлүк берген. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз өзүңө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө каалаганча өзүң толук мусулман боло албайсың дейт. Эмисинен биз дагы мусулман деп, момун деп жүргөн болсок, иншалла бул өзүбүзгө жакшылык каалаган эле, ушул кутманга дагы жакшылык каалап, биз өзүбүзгө кандай намаз окуп, кандай ден соолукта жүргөн болсок, ушул баланда ден соолугунун чың болушун каалаган болсок, иншалла ошол балага кичине жардам берип койсок. Эми мен айтайын сөзүм, бул кутманда Алла Таала өзү шифа берсин кутманга. Кейкан ушул эмесин операциясына жакшы жеңил ийгилик өтүшүнө жана ошо менен биздин берген каражатыбызга бала жакшылык берсин. Батадыбызга алхамдулиллахи раббил аламин саллаллаху алейхи ва Аллах ушул кылган дуа баталар өзүң кабылгын я Раббал аламин. Эжерхан сен улуузун сен мирин боору кезиң я Раббал аламин. Эжерхан Аллах ушул кутманга өзүң шифа бериң я Раббал аламин. Эжерхан эл жерге тынччылык бер. Эл жерге аманчылык бер Аллахым, эл жерге Аллахым ыймандуулук бериң я Раббал. Аллахым баарыбыздын жүрөгүбүздө Аллахым колубузду Аллахым ислам динин ушунун өзүнөн бериң я Раббал. Аллахым баарыбыздын жүрөгүбүздө колубузду ачык кылгын я Раббал аламин. Эжерхан Аллахым ушул балага я Аллахым жакшы жардам бергенге, я Аллахым жакшы мүмкүнчүлүк бергенге Аллах өзүң мүмкүнчүлүк бериң я Раббал. Эжерхан Аллах ушул элдин баарысынын кайрымдуу фондунун башчысы Азамат байкеге да Аллахым өзүң ыраазы бол. Аллахым ушул баланы я Аллахым үйдө рызкын тымак бер. Экөөңү я Раббал асмандан жерден келип бериң затың я Раббал. Раббана атина мин сантана сантана кина адабан нар.